Koronaviruска байланыштуу акыркы маалыматтарга караганда Москва шаарында 6 адамга коронавирус жуккан. Алардын бири кичинекей бала. Дагы 2 адам Москва облусунун тургундары да илдетти жуктуруп алган. Бул жарандардын баары Италияга баргандар. 13 марттан тарта Орусия Италия жарандарына виза берүүгө убактылуу чектөө киргизди. Мындан сырткары Франция, Испания, Италия жана Германия менен аба каттамдарына чектөө киргизилди. Бул арада бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирустун пандемиясын жарыялады. Акыркы 2 жумада коронавирус тараган өлкөлөрдүн катары 3 эсеге көбөйдү. Алдыңкы күндөрү бул илдеттен каза тапкандардын саны кескин көбөйүшү мүмкүндүгүн эске алуу менен коронавирус пандемия катары сыпатталды. Италия коронавирустун айынан дүйнөдөн дээрлик бөлүнүп калды. Словения жана Австрия чегараларын жапты. Хорватия каттамдарды токтотту. Италиядан чыгып кетүү өтө татаалдаштырылды. Туристтер атайын анкетаны толтурууга милдеттендирилди. Азырынча коомдук транспорттар иштеп жатат, бирок жакынкы күндөрү алар да толук токтотулушу мүмкүн. Италия ооруканаларында жаңы орундар даярдалып жатат. Кытайдан жардам күтүлүп жатканы да маалымдалды. Кеминде 100 000 бет кап Кытайдан келери айтылды. Мындан сырткары миңдеген атайын жабдуулар алынат. Дарыгерлердин да жетишсиздиги көйгөй жарата баштады. Венеция, Флоренция сыяктуу ири шаарларда көчөдө жүргөн киши дээрлик жок эсе. Италияда коронавирустан суткасына 200 киши каза болуп жатканы тууралуу маалыматтар жарыяланды. Бүгүндөн тарта Израилге кирүүчү негизги жолдордун баары жабылды. Өлкөгө Израилдин гана жарандары кире алат. Алардын баары 14 күндүк карантинге алынат. Туристтер да эгер Израилге кирүүнү кааласа, 14 күндүк карантинге даяр болушу керек. Өлкөдө массалык иш-чараларды өткөрүүгө толугу менен тыюу салынды. Ливанда болсо Хезболла шииттик тобунун лидери Хасан Нусралланын абалы кызуу талкууга алынып жатат. Айрым маалыматтарда Нусралла ирандык аскердик кеңешчилери менен сүйлөшкөн чакта коронавирусту жугузуп алганы жазылды. Ангела Меркель болсо коронавируска байланыштуу карантиндер жетиштүү натыйжа бербейт деп кооптонуп жатканын айтты. Анын сөзүнө караганда Германиянын 70%га жакын тургуну коронавируска чалдыгып калуу коркунучунда турат. Испанияда да массалык иш-чаралар токтотулду. Мектеп окуучулары жана студенттер мөөнөтсүз эс алууга чыгышты. Футбол оюндары да Испания менен Францияда бош трибуналар менен өтүүдө. Парижде учурдан пайдаланып Азия өлкөлөрүнүн жарандарын текшерип, айыппул салып жүргөн алдамчылар да пайда болгон. Туркияда коронавирус бир кишиге жукканы кабарланды. Бельгияда болсо бул илдеттен каза болгон бир учур катталды. Кыргызстанда коронавирус коркунучуна байланыштуу Жогорку кеңеш жана президенттин иш кеңсеси жайгашкан имаратка сырттан келгендерди киргизүү убактылуу токтотулду. Кыргызстанда коронавирус каттала элек. 304 адам учурда ооруканаларда, обсервацияда жатат. Өткүрбек Рахманов, Регион.